Сен эмне Россияга барып, российский гражданство алып алсаң эле эмне? Биякты кыргызстандарды кирет элдерин. Аны наглет этсең болот деп атасың бия. Мен россиянкамын деп. Силер ошактык кыргызсыңар деп. Я, Жанна Боронова. Бул сөздү мен бекер айтып аткан жокмун. Бияктан бирөөнү $13,500 товарга кирет этип, жүктөнүп кетип, көп жылдан бери бербей жүрүпсүң. Аяк жагынан наглет этип баштапсың бербей. Мен россиянкамын, билгениңди кылып ал, 1 сомду бербейм деп айткан экенсиң. Мына далилдериң чыгат азыр WhatsApp жазуулардан. Фотография менен чогуу чыгат. Сен өзүң Жанна Боронова деген эле кыргыздын эле кызысың, келинисиң. Алайда төрөлгөсүң. Анан тим эле россиянкамын деп ошоко жашап калган машыгылан. Россиянка эмес, американка бол. Эмне ойлоп атасыңбы? Ошоко барып эле жатып алсаң эле мен эч ким көрбөй калат деп. Мен видеолорумда ошол Москва эмес, Дубай, Америка бүтүнүзүнөн заказ беришет. Москвадан эле былтыр 50 кишинин, 50 кыргыз баланын 50 машиниктен аштасын алып бергем. А сен первый очередь көрүшөт. Мына көрүп койгула. Жанна Боронова деген айымдын сүрөтү мына. Өзү азыр Москванын Люблино деген жеринде Тяк Москва деген соода борборунда иштейт экен. А сен Жанна пока ошол $13,500 артка берип коймойун, могу видео сен тура берет, уктуңбу? Мына сүрөттөрүн көрүп койгула. Жанна Боронова.